Сиздерге берилген ар бир торт биз үчүн бакыт. Бар болуңуздар, бактылуу энелер. Assalamu alaikum, урматтуу Мендене программасынын көрүүчүлөрү. Мен азыр ушул Клара деген кыздын буйрутмасы менен Москвада Рахила деди энебиздин атын. Райла энебизге келдик. 30 адыр айылында жашайт Өзгөндүн. Ой, Кара суунун. Кечиресиздер. Эжебиз тосуп алды, жүрүңүз. Жүрүңүз. Рахила эжебиз билбейби? Билбейт. Билбейби? Ооба. Биз азыр саналуу мүнөттөрдө кирип барабыз. Бул жакта жашайсыздарбы? Бул жакта. Үй бүт эле экен да. Аябай сонун кылып үй салыпсыздарбы вообще? Сонун кылып туруп караңчы. Кана, бисмилла. Опа, кар таза эле болот да. Кире берели. Биз бирге эле отурганбыз. Апам жооп келди. Кана кайтты энебиз жакта. Кандай сине жакшысызбы дейсиңер? Жакшы. Отура бериңиз буяка. Бул Мендене программасы. Райлеже сиз да Райлеже, а? Ооба, мен. Кандай жакшысызбы? Клара деген кызыңыз болобу Москвадагы? Ооба. Канчанчы кызыңыз? Неме эң кичиги. Эң кичинеги эркетай кызыңызбы? Бүгүн туулгаңды өткөзүпсүз сонун кафеде. Бирок биз жетишпей калдык. Азыр келдим мен. Чукул арада өткөзүп калды. Бул торт менен жолукту салып койсоңуз энебиз башына. Рахмат. Ушул аз да болсо, ушул менин апам да ушул Мендене программасына татыптыр деп ниетин билдирип эне. Ушуну тартып берип коюңуз, Өмүрзак байке деп турам деле мен дароо жетип келдим. Эшикте болсо аябай погода укмуш болуп атат эне. Мейли, ооба, жаңы. Канчага чыктыңыз эне? 60. 64 64 чыктыңыз. Канча бала, канча небере, канча чебере бар? 6 балам бар. 6 балаңыз бар. 4 кыз, 2 уулум бар. 4 кыз, 2 уулуңуз бар. Неберем 16 неберем бар. 16 небереңиз 2 бар. чеберем бар. 2 чебереңиз бар. Но ушул 6 баланы тарбиялап чоңойтконго чейин не жумуш кылдыңыз, эне кантип бактыңыз ушул балдарды, кантип эзеге жеткиздиңиз дегендей да эне. Эми мен айтып берсем жок. Уже чалым менен ошо бала чакалуу болуп, ошо балдарды чоңойтуп, өстүрүп, бул неме биз фермада жүргөнбүз. Фермада жүрүп, чалым немеле ошо айыл башчы эле фермада бирге эле. А мен ошо жерде ошону менен бирге жүрүп, жайлоолорго, алайларга чыгып тапкан балдар кыздарым булар. Аларга ошо өстүрүп, чоңойтуп, ушул даражаларга жеткизип, ошентип чоңойтуп, ушу небере чеберелүү болуп, ошентип жүрдүм. Чалым кайтыш болду. Ошо Нариман айыл өкмөтүндө неме Күрөңкойлук айылында айыл башчы болуп кадыр сиңген экен. Күрөңкойлук айылына немеси атын койдурдум. Андан кийин ошентип айлар жылдар өтүп, бала чакалуу болуп, неберелүү балдарды, кыздарды ошентип баш болуп жүрөм. Жаңы жылда кечээ жаңылык болуп, ошо айылдын немеси деп кечээ эле мына жаңы жылда куттуктап келди эле. Бүгүн ham сюрприз болуптур. Рахмат балам. Бул туулгаңыз менен деген торт сизге мынакей Клара кызыңыздын атынан эне. Сонун. Менен апа деп жазып. Рахмат сада болоюн, Клара. Ден соолугуң чың болсун, сен ham мендей апа бол, таяны бол, сүйкүмдүү акыл эсиң менен, бала чакаң менен, алганың менен тең арып, маңшоп байбиче бол. Ушундай сыйлыктарды ал, кечээ ошо сыйлыктарды алды менен ал немелерди, ошо айылдын немеси, ушу үлгүлүү апасы үлгүлүү неме деп ошо кечээ куттуктап кетти. Ошону грамота, медаль. Куттуктайбыз, биз да куттуктайбыз. Анан эми бүгүн дагы мынандай неме Алла көрсөткөн экен, балдарыма
Halkoz, rayon bari sıylap atışat. Rahmat elge jurtta el bilet eken çalımın emgegin, menin emgegime bilip şu el bağlaydı eken onu. El tarafı el sınçı dengseniz, Şu rahmat aynan ayınlar. Baldarım uşul Klara kızыңыз менен байлаштырып койсоңуз эже, Кlara кызыңыз менен байлаштырып, бана бул эже менен сүйлөштүрүп коелу. Жакшы эне. Демек, бул турмуштун изин, бул турмуштун ушул ачуу таттуусун ушундай жакшы бир эмгек менен басып өткөнүңүздүн жыйынтыгы мына ушул эне. Ушинтип сизди эл сыйлап атат. Элден ашып балдар кыздарыңыз сыйлап атат дегендей. Кылар айым, мынакей мен бешенемде сиздин бейиштин образыңызда болгон апаңыз отурат. Сагынычтуу салам каттарды бир сөздөрдү сүйлөшүп алыңыздар. Aldım Klara rahmat kızım. Sen Moskvadan jo'natgan podarkalarni. Sizni yaxshi ko'ramiz. Mayli balam sadaqa ulayni. Men deyishim apam. Rahmat kızım. Alыс рахмат айтышыңыз керек. Siz oldu biz. Rahmat balam. Onun yaşta olsun. Aytganingizdan qulluk rahmat. Kafede nemasan bolay. Akalaring ejelerini bolam na pagodonu qaragla. Bugün neme gelbegiler dep neme 8 Mart'ka da gelesinger dep alardı kaytardım öyle bugün. Bolmasam barımız kutlama kelle. Mayli emi sen sürpriz kılıp sen. Mına yerde jakında kızım var mına Karmanda. Bul kızım neme Samara gelip kutuktap o'sha kafelerge aparıp geldi. Rahmat baldarım. Uşintip çoğaytып özümen önüp ösüp atana göz şu akıldı esti kızlardı baldardı neme alken barıp kutuktashata akalarim kutuktap atat rahmat baldarım. Men kança suyunup kança kuanıp kança ömür koşuldu kança suyunç koşuldu. Rahmat kızım. Baldarın günün gör. Rahmat balam ушинтип атарды ушул жерде. Кlara айым, ошо сиз дагы мына ушундай Кудай бурса карлыктын доорун сүрүп, мына энекебиз батасын берип атат. Сиз да ушундай карлыктын доорун сүрүңүз. Кайтар дүйнө кайтат бары сиздин балдарыңыздан, неберелерден, чеберлерден. Райыл эжебиз болсо сүйүнүп отурат, кубанычы койнуна батпай. Бар болуңуз. Бар болуңуз. Эми эже, сиз кимис болосуз? Мен кыз болом. Кыз болосо, келиңиз да энебизге жакыныраак туруп бир сүйлөп коюңуз. Эми энебиз сиз үчүн кандай адам? Мен үчүн мен ардактуу бейишим апам. Мен апам жуда жакшы көрөм, сүйүнүп турам. Апам сүйүнгөнүнө эме кылбай, мен кубанч Батын албай, ушундай. Батын албай, көз жаш алтам, ушундай сиңдим. Рахмат, ден соолукта бол, иштериңе ийгилик. Уяламаңар, бактылуу болгула. Апам дайыма ушинтип төрүбүздүн көркү болуп, сүйүнүп, биздин бактыбыз болуп жүрө берсин. Толкунданып турабыз, биз апам экөөбүз ойдо жок эле отурганбыз. Ойдо жок, тогут Неме неме сюрприз ая. Эме кылабыз, азыр эле кафеден келип, эми отуруп калган кезибизде. Рахмат ака сизге дагы. Ошо Москвадагы кызым, 2 кызым бар, 2 күйөө балам бар, келиндеримден бар, баары ошол аман эсен келсин, иштеп таап тутуп, тапкандарына барака пайыз берсин, Алла өмүрлөрүнө барака берсин, элди сактасын, элдин арасында ошо менин перзенттарым, балдарым, неберелерими сактасын деп отурам. Амин. Амин. Амин атканыңыз келсин эле. Эч качан оорубаңыз. Эч качан оорубаңыз. Ушундай жакшынакай бактылуу кыздарыңыз бар экен, сиз эч качан картайбайсыз. Энеси бар адам эч качан ушул балдары эч качан оорубайт. Балдары эч качан кызалат болбойт. Балдары бактылуу болот. Сиз бар үчүн гүлдөр ачылып атат эне. Сиз бар үчүн дүйнө керемет. Бул кыздарыңыздын жашоосу керемет. Сиздин карааныңызга калкып, балкып жүргөн ушу кыздарыңызга Алла ыраазы болсун. Өзгөчө мына ушул Кlara кызыңыз ушундай бир сюрприздерди учуруп жүрөт окшойт буга чейин делечи. Ооба. Мына Кlara айым сиздин жакшынакай болгон энеңизди 64 жаш деп эне сизди эч ким ойлойт. Жаш сакталуунун сыры эмнеде эне? Жаш кес да 64 деп сизди эч ким ойлобойт эне. Мен аны неме мурдагы уламыштардан немеден анча-мунча неме деле көңүлгө албайм.
Мындай капачылыкты деле бирөө деле мындай андай деп сүйлөп койсам күлүп эле мен ошо күлкү менен эле жеңем. Жаман деле сөз айтпайм, жакшы сөз менен сөз кайтарып коем. Ушак куубайм деңиз. Ушак куубайм. Араздашып бирөө менен жаңжалдашпайм. Араздашпайм, жаңжалдашпайм. Негизги сыр ушулда болсо керек экен анда. Ушундай болуш керек. Ошентип ойноп күлүп эле бала чакамды деле андай эле неме кылбайм. Келем, сен да сүйлөп кой, сен бул кайсы небереңиз, ким, кайсы балаңыздын баласы? Эң кичик уулум Санжарбегимдин баласы улу. Кана энең куттап койчу? Аба туган күнүңүз менен сизди жакшы көрөм. Ай, мазамат келди. Сиз баккан турбайсызбы буну? Менин балам. Эненин мээримине чексиз балкып чоңойгон мынакей Райла энебиздин эң кичинекей баласынын баласы мынтип Барысбек деген. Барысбек Батырдай болот экен да, Кудай буйрса. Энеңи кантип жакшы көрөсүң? Сүйүү менен жакшы көрөм. Сүйүү менен жакшы көрөсүң. Энең канча жашка чыксын? 100га чыксын. 100га чыксын. Эч качан картайбасын, ар дайым сенин дагы балдарыңы багып, сенин дагы тойлоруңду көрсүн, энебиз. Жакшы тилек кыла берели. Эне ушул учурдан пайдаланып, мына ушул балдарыңыз, ушул өзгөчө Клара кызыңыз Сурандел апам бир жакшынакай кыңылдаган жакшынакай ырлары бар эле. Ушул ырдырда чыксаңыз жакшы болот эле. Мен Москвада жүрүп аябай сагындым. Кээде апам ойлоп, ыйлап алам, арга жок турмуш тиричиликтин айынан ушул жакта жүрөбүз. Бирок апам бар үчүн баардык нерсе 5 дейт да, жашообуз 5 дейт. Ошон үчүн бирок апам нырын угуп дейт, жанына барып жытын жыттагандай болуп жүрөйүн дейт. Бир куплет ырчап коюң эле. Mayli anga dile. Kızıldan şırda koydursam, kızımdın üyün toltursam, kımbattı enemin balıp, bal payıp tırda otursam, kımbattı enemin balıp, bal payıp tırda otursam, Yaşıldan şırda koydursam, balandın üyün toltursam, baktılı enemin balıp, bal payıp tırda otursam, baktılı enemin balıp, bal payıp türdü otursam. Oy rahmat ene, mınakey oğulları da okumuş gibi. Siz yanına tursanız seni özlükçüne konuşa korktak gerek çep bolsa, aytkan bir sözüm hep bolsa, akıllı çıkıp baldarım, apeken bilet dep koysa, akıllı çıkıp baldarım, mamaşa bilet dep koysa. Rahmat ene, gününüzge berekeni. Gerek çep bolsa, söylegen sözüm hep bolsa, sükündü çıkıp gelinler, kaynenem bilet dep koysa, sükündü çıkıp ne verem, enekem bilet dep koysa. Rahmat ene, urmatlı görüşler. Mınakey Rayla enebizden ушундай bir özgöçe ырына ортоктош болдуңуздар. Эне ошо келиндер жөнүндө сөз кылып калдыңыз да ырыңызда дагычы. Канча келиниңиз бар, анан канчасы жаныңызда, канчасы сыртта. Кайсынысын жакшы көрөсүз, кайсынысын өзгөчө көрөсүз дегендей. Gelinlerin iki gelinim var, Kuday bergen, iki ulum var. Anan ököntöngüle beraber görüm. Sebebi baldarım ököntöng jakşı görüm da. Baldarımın ayağını ököntöng jakşı görüm. Oşo çoğun ulum үйdө kalgan. Men bul жерге kiçik ulum iştin turasından neme oşto işi var üçün bu kiçik ulum bu yakta kiçik ulumun kolundamın. Neme balam gelinlerim oşo
немеде Москвада иштеп атышат. Анан кийин чоң улум үйдө мал, үй, жай ошолорду карап. Айдын жашоосу десеңиз, Айдын жашоосунда ыякты карап калган. Бул жерде ошентип булардын үйлөрүн бүтүрүп, бәрин бунун үй жайын бүтүрүп ошентип отурам, балдарын багып. Биз сыртта көрдүк, аябай сонун кылып туруп үй салып ниет кылып атышыптыр. Кудай буйруса, үй бүтүп калса үй тойго да келип бакылдап шакылдап сүйлөп турабыз, Кудай буйруса. Үй тойдо да чакырам Кудай кааласа. Кудай буйруса 100 жаш торколуу тоюңузга келели. Балдарыңыз ушинтип, жаныңызда ушинтип жай баракка тирилик кылып атканынын себеби сиз эне. Сиз баары үчүн ушинтип тирилик болуп атат. Сиз баары үчүн ушундай ырлар ырдалып атат. Сиз баары үчүн могул үйдүн жарыгы жанып турат. Турабы эне? Эне мына ушул учурдан пайдаланып, ар бир ушул энелердин айткан сөзү кийинкилерге сабак болсун иретте биз сүйлөтүп алабыз да. Өзгөчө азыркы коомдо мисалы үчүн ушул ата энесин карабаган жаштардын агымы да көбөйүп кетти. Карылар карыганда карылар үйүнө батпай кеткен учур. Ошолорго сиздин насаатыңыз эне. Канткенде бала энени бактылуу кылыш керек. Кантип бактылуу болот? Мен өзүмдүн тарбиям боюнча, өзүмдүн түшүнүгүм боюнча баланы азыр ошолор көбөйүп кеткен себеби үчүн баланы сөз өзүнүн мына табигы сөзү менен тарбиялабай, сотка менен тарбиялап атат. Оңой окатка неме кылганда сотканы берет, бала көрүп тура берет. Одо кандай сүрөттөр, кандай кыймыл, кандай туура эмеси бар, жакшысы бар, жаманы бар, ошону көрөт, ошо менен энеге болгон мээрими дагы жоголот. Адам менен сүйлөшүп табигы күрөзөгөрү өспөй калат. Себеп дегенде ошону менен алак болуп калат. Биз эми мен өзүмдүн немем боюнча мен кирип чыгып келген кишини келдедиңби? Чай койдуңбу кыздармы? Колбосубуй, ошолор менен тарбиялагам. Көбүнчө мен өзүмүн жүрөгүмөн чыккан немелерди тарбиялагам. Табигый эрежелер менен десеңиз. Табигый өзүмдүн жан бооруман жүрөгүмөн чыккан тарбия менен тарбиялагам. Ошон үчүн эми азыр деле мен көп эле кээ бирлер баары менен таанышып ошол немелерди аябай алги жаңылыктарды угушат. Уагы менен угамдагы мен башка иштерим, башка неберелерими жумшай, өзүмдүн иштеримди убагында бүтүрөм. Ошо менен олор менин турмушумда жок да, ол талаадан келген сүрөт. Мен өзүмүн турмушумда өзүмө керек да ол. Балдарым керек, неберелерим керек. Ал олорго менин советим керек. Кол менен жасаган иш болуш керек кийин, ол сотка менен иш болбойт да. Сүрөт менен, ол немелер менен болор жасалма. Ал табигы бөлөк болот. Мен ошентип ойлойм да балам. Эң туура эне. Сөзүңүздө кажет жок, азыркы муун ушул жаңы ушул информациялык технологиянын же болбосо ушул техниканын өтө дүркүрөп өнүгүп кетүүсүнүн агым менен бара жаткандыгын сиз ачык айттыңыз. Ушул кийинки балдардын келечеги ата энесине болгон мамилеси ушундан улам сууп баратат деген сөздү айттыңыз. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей Райла энебиз ушунун сөздөрүнүн баарын жүрөктөн чыгарып айтты. Ар бириңиздерге бул Райла энебиздин айткан сөзү сабак болсун. Кеңеш иретинде болсун, кайнене болобу, бала болобу, кыз болобу, баарына бирдей тегиз өзүнүн ниет тилегин билдирди. Айны. Рахмат айтканым. Ушул учурдан пайдаланып, ушул алыста, жакында жүргөн балдарыңызга бир бата кылып койсоңуз, аябай сонун сиздин батаңыз менен ошолор көгөрөт. Сиздин батаңыз менен ошолор ийгиликке жетишет да, эне. Майли. Мен эмне демекмин? Ушу мен балдарым, уулум, эки уулум Канжарбегим, Санжарбегим, Жанара, Самара, Клара, Элмараларым өнүбөсүн. Уулдарым жүзүнө нур, жүрөгүнө иман салсын. Элди сактасын, элдин адамы болсун. Эл журтту сактап, элдин ортосунда менин балдарымды сактасын. Кыздарым узун чачтуу, акыл эстүү, кара каштуу, уяттуу, намуздуу болсун. Балдарым жүзүнө нур, жүрөгүнө иман салсын. Алла Таала ар дайым ушу уролдо жүрөт, иште жүрөт. Мен үйдө отурам, Аллахым ар дайым сага кеч тилеп отурам.
Ошолорду Алла өзү сактасын. Ошонун биригине эл журтту, президентибизге иман берсин. Ушу президентибиз ham бизге ушу мээримдүү, сүйкүмдүү, жакшы президент болсун. Ушу өдөңкү немелерге ham ооматтарын берсин. Кыргызстандагы адамдарыбыз Кыргызстан өнүп өссүн. Ар дайым депутаттарыбыз жакшы чечимдерди чыгарсын. Ушинтип Кыргызстаныбыз ар дайым өнүп өсө берсин деп мен ушу балдарым менен, кыздарым менен бирге ушу эл болсо эл менен элбиз. Журт тынч болсо менин балдарым ham тынч, кыздарым ham тынч. Ушу кошуну колом, мээла көйүмөн бери баары ушу Алла өзү сактап тынчтык берсин, баарына ден соолук берсин. Ошону менен бирге ушу менин балдарым ham тынчтык берсин деп тилеп отурам. Амин. Алтаңыз келсин. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей менден программасынын жыйынтоочу мезгили келип жетти. Биз азыркы чыгарылышта өзгөчө сюрприз кылып келдик. Себеп дегенде бул сюрприз эне эсиңизде калсын деген ниет, тилек болгону биз айтып деп койсок сиз даярданып бир аз кызыксызыраак болуп да калышы мүмкүн. Мисалы 64кө чыгып атасыз, 64-чү туулган күнүңүздүн өзгөчө бир образдары сиздин эсиңизден эч качан чыкпайт. Ушул Клара кызыңыз, бул жакта кызыңыз аман болсун, бешенеңизге, бала чакаңыз, неберелериңиз менен ойноп күлүп жүрө бериңиз. Урматтуу көрүүчүлөр, ушул кезектеги бактылуу эне, ушул бактылуу энелердин бири Райла эне болду. Алдагы телефондорго кат жазыңыздар. Райла эне аман туруңуз. Кудай буйрса кийинки жакшылыктарыңызга келип, ушинтип сүйлөп, сүйүнүчтөрүңүздү элге журтка тартуулап тура берейин. Жакшы туруң эне. Бар болуңуз эне, эч качан оорубаңыз. Сиздин каерден келдиң, кайсы немеден келдиң? Мен Оштон келдим. Дегизи ушу Кыргызстандын төрөгү турабыз. Бирок ушул күн сизге буйруп калган экен. Чукуларада бизге деле сюрприз болду. Сөйткөндө Клара кызыңыз дароо чалып эле жөнөңүз деди. Биз кафеге деле жетишип келмек экенбиз, бир аз эртерээк айтканда. Бирок урматтуу көрүүчүлөр, куттуу үйдөн куттукталган нерсе дагы бул касиеттүү нерсене. Бул дагы насип. Бар болуңуз эне. Жакшы туруңуз. Оорубаңыз эч качан. Неме айтып коеюн балам, оомат берсин, ырысты берсин, элди журтту мага окшогон менен чоңдорду канча адамдар бар, канча менен жашы чоң адамдар бар, жашы пас бар, урматтуу адамдар бар. Ошолорду силер ушу элге журтка жеткизип, ар дайым баарын чыгарып турасыңар. Ооматыңарды берсин, элдин адамы болуп, өтө силер улуу адамсыңар. Канча адамдарды канча неме кылсаңар, ооматыңарды берип ар дайым ушу ойноп күлүп, бала чагаңа, үй бүлөңө тынччылык берсин. Ооматыңы берип жүрө бер балам, өмүрүң узак болсун. Жакшы туруң эне, эч качан оорубаңыз. Өмүрүңүзгө өмүр кошулду, канча өмүр кошулду, рахмат. Сиздерге берилген ар бир торт биз үчүн бакыт. Бар болуңуздар, бактылуу энелер. Урматтуу көрүүчүлөр, энебиздин буга чейинки ардак грамота төшпөгөнөр бир топ болсо керек. Айыл себеп деген өзү жогоруда айткандай, бир топ ушу айылдын ушу үлгүлүү айымы, ардактуу айымы деген наамдарды алып сүйүнүп отурат жаңы жыл алдында. Ушундай белек алдым деп. Андан сырткары дагы бир чоң белек бул жылдагы жашоосундагы бул менденен программасында тартылган болуп атат. Эне бул менденен программасынын ичинде сизге окшогон эң бактылуу, балдарына ыраазы болуп жашаган энелердин образдар тартылган. Сизге көрсөтүшөт, ушул программаны мен ссылкасын таштап коем. Аны көрсөңүз, баардыгы сизге окшогон бажырайган, сонун, супсулуу энелер тартам. Жалаң. Бар болуңуз. Рахмат, айтканың келсин. Рахмат, эне, рахмат. Оорубаңыз, а? Рахмат.